Kımız. Kırgızdın kımızında anın составында 95% сіңірүүчү пайдалуу заттар бар. Витаминдер А, Е, С, В тобу. Минералдар, темир, йод, жез, майлар жана тирүү сүт кислотасы бактериялар бар. 1858 жылы профессор Постников ушул кымызды изилдеп чыгып илимий эмгектерди жазган. Мына ошол илимий эмгектердин негизинде атайын курорттар ачылган. Кымыздын кандай пайдасы бар? Кымыз тамактандырат. Жогоруда айтып кеткен витаминдер, минералдар бул баары бизге тамак болуп саналат. Кымыз денени чыңдайт жана органдарды жаңылайт. Кымыз менен дарыланып жатканда сөзсүз түрдө албетте диета режимин кармоо керек. Кыргызда кымыздын көп түрлөрү бар. Уус кымыз, самал кымыз, бал кымыз, кунан кымыз, сары кымыз жана кара кымыз. Сары кымыз бул өтө күчтүү болот. Бул ошол чөптөр саргайып баштаган мезгилдеги чөптү жеген бээден алынган кымыздар сары кымыз деп аталат да, бул абдан күчтүү болот. Ал эми кеч күздөгү чөптөрдү жеп ошондон бээден алынган кымыздар, булар кара кымыз болот дагы, бул аябай коюу болот. Эми ушул жерден урматтуу мекендештер айтып кетейин, саамал кымыз жөнүндө көбүрөөк сурашат. Албетте, саамал кымыз, уус кымыз. Уус кымыз бул бээ жагы тууганда ошондон биринчи сүтү уус кымыз болот. Ал эми саамал кымыз болсо жаз мезгилинде эми жаратылыш жашыл көккө айланганда ошол жашыл чөптү жеген бээлерден алынган кымыз саамал болот. Бул дагы өтө көп чөптү жегенден кийин ошо чөптөгү минералдар, ошодогу витаминдер, ошодо керектүү заттар адамга чоң пайда берген үчүн саамал кымыз ичүүгө көбүрөөк биз көрсөтмө беребиз. Урматтуу мекендештер, ден соолукта болгула, жогоруда айтылган кымыздарды ичиңиздер.